Кыргыз-Тажик чек аралаш аймагында Баткен жана Согди облус башчылары жолугушту. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган Баткен, Лейлек райондорунун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббой Ахмадзода баштаган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Тажик чек аралаш аймактарында орун алган окуялар боюнча талкуу жүрдү. Ананда 2021 жылдын 23 сентябрь күнү Көкташ айылынын Дахма участкасында тажик окуучуларынын кыргыз окуучуларынын мектептен кайтып келе жаткан жеринен ур токмокко алгандыгы жана Лейлек районунун Жаштык айылы менен чектешкен Тажикстандын Хистеварс айылындагы кармалган 2 окуучу боюнча кеп болду. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Тажикстандын күч органдары тарабынан кармалган 2 окуучу Лейлек районунун Жаштык айылынын тургундары бошотулду. Мындан сырткары эки тарап орун алган окуяларды жөнгө салуу жана чек аралаш аймактарда коомдук саясий абалды көзөмөлдөө, эки элдин ортосундагы чыр-чатакка жол бербөө жана да соц баракчаларда чыгып жаткан чагымчыл маалыматтарды көзөмөлдөө боюнча макулдашты. Салам медиа, Баткен.